Сузак районунун Ташбулак айыл өкмөтүнүн Борбордук көчөсүнө 2 чакырым асфальт басылып жатат. Буга республикалык бюджеттен 17 миллион 777 миң сом каражат бөлүнгөн. Жолдун оңдолуп калышына жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевдин жардамы чоң экендигин айтышууда. Дани Махмудов көчөсүнө 2021 жылы биз Ташбулак айылдык кеңештин депутаттары анан ошону менен бирге жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Кыдыршаевич темилгелеп, анан биз проектисин даярдадым. Анан Шайырбек Кыдыршаевичтин жардамы менен ошол республикалык бюджеттен тартылып, ушул 3 километр жерде асфальттоо иштери болуп атат. Бүгүнкү күндө баарыбыз кубанып атабыз. Көптөн күткөн тилектерибиз амалга ашып атат деп. Биздин азыр чоң асфальтыбызды басылууда, өтө эл ыраазы. Биздин депутаттарыбыз демилгеси менен Ташиев Шайыр демилгеси менен азыр асфальт басылууда, эл өтө ыраазы. Ташбулак айыл өкмөтүндөгү Махмутов атындагы Борбордук көчө буга чейин начар абалда болгондуктан жүргүнчүлөргө, айдоочуларга түйшүк жаратып келген. Эми бул көйгөй чечилгенин айтышып, айыл тургундары кубанып турушат. Мурда вообще айла жок болчу, машиналар төкүп салат эле деп атам. Кыганда ямышный ремонтту, ГГде ямышный ремонт болот эле. В основном турпак толдуруп туруп эле жайыштырып коюшат эле. Ойдун чукур жол вообще расва болчу. Мурдагы халатын видеосу болгондо азыркы эмне мындай салыштырып көрсөң айырмасы таш көчөдө эле болот эле да мурун. Азыр Кудайга шүкүр мени өзүңүз ham көрүп күбөсү болуп атасыз. Шайырбек Кыдыршаевич жардамы менен ушунчалык болуп тегизденип, элдерге анча шарттар түзүлүп коюлду. Силерге чоң рахмат. Разычылыгыбызды билдиребиз Ташбулак элинен. Ташбулак айыл өкмөтүнө бул жылы жалпы 3,5 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Ал үчүн республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каражат ажыратылган. Дани Махмудов көчөсүндө 2 километр асфальт республикалык бюджеттен кайрадан үстүнө жаңыланып басылып атат. Былтыркы жылда 1 километр бүтүп 2 километр калган эле. Ошону 2 километр мына бүтүп астында турат быйылкы жылда. Анан биздин Ылтымак айылында 3 көчөбүз быйыл асфальт болду. Ал проект менен Steam гранттан каржыланды. Айыл өкмөт местный бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен 2,5 миллион каралды. Калган Steam гранттан болду. Анан ар бир көчөгө элдин салымы да болду. 100 миңден, 150 миңден элдин салымы да бар. Жифром айылында Мабуянкулов деген көчөсүндө 200 метр жолду аны толук эле местный бюджеттен жасадык. Бардыгы болуп, быйылкы жылда Ташбулак айыл өкмөтүндө 3,5 километрде жаңы асфальт болду. Сузак району боюнча жыл баштан бери 40 чакырым жолго асфальт басылган. Ал эми өткөн жылы болсо республикалык жана жергиликтүү бюджеттен жалпы 35 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион.